кош келипсиздер. Мындан мурун элес тасмасындагы презентациясын өтүп, ушундай жабык көрсөтүүсүн өткөрдүк эле. Мындай жабык көрсөтүүлөрдү биз жөн гана өткөргөн жерибиз жок. Себеп дегенде Жумгал эли таланттарга бай эл. Дагы бизде көптөгөн кыйын актерлорубуз, кыйын режиссерлор бизден чыгып атат. Бул жака бардыгыңыздарды чогулткан себебибиз ушул Теңирберди кино тасмасынын башкы каарманы Жумгал районунун Миңкош айылынан төрөлгөн Токтосун ата. Азыр бул ата дагы ушул жака конокко чакырганбыз. Анан биз сахнага Токтосун агайды кол чалуулар менен тособуз. Кино кыйно тартып жүрөмүн жүрөк. Дагы бир жолу атага кол чалуулар болсун. Ушундай кыргыз киносунун өнүгүшүнө салмак кошуп, жашына карабастан сонун кинолорду жаратып, анан биздин сахнабызда турганына биз дагы ыраазыбыз да. Анан биз сөздү сизге берип коелук. Ошо кино тасма боюнча өзүңүздүн оюңузду билгизип, Жумгал эли менен саламдашып өтүңүз. Бул тасма 2018-жылы тартылган болчу да. Анан балябыз канжана ковид деп башталып калып 4 жыл аля жок туруп калды да. Анан быйыл премьерасы болду. Ага чейин 3-4 фестивалга катышып, жакшы жетишкендиктерге жетти. Эми жаман өзүм мактагандай болбойн. Алматыда өткөн кинофестивалда за лучшую мужскую роль деп мага берилген болчу. Биз сизди Жумгал жерине жөн жерден чакырган жерибиз жок. Албетте, чоң Казакстандын залынан жакшы сыйлыктарды алып атсаңыз, ушул төрөлүп өскөн жериңизден сыйлык алып кетпесеңиз болбойт деп атайын бизге бүгүн сахнага чакырып алайын. Акемдин орун басары Аида Гомбековнаны жана ошондой эле маданият бөлүм башчысы Токтобек Ысранов агайыбызды жана ошондой эле атабыз айта кеткен Ажимамбетов Табылды агайыбызды сахнага чакырып алалык. Келиңиздер. Кол чалуулар болуп турсун. Фильм самалыбыздын бетачарына келгендер, аты сонун учурдагы социалдык оор маселени алып чыккан мыкты фильм экен. Бардыгыбыз тең мындай маселе ар бирибиздин үйүбүздө болсо дагы республикабызда болуп аткан учур. Негизи эле бул бала бакыт. Мына көзүңүздөр көргөө болуңуздар. Биздин агабыз, биздин Жумгал элинин мыкты уулу Токтосун агабыз сонун кылып роль жаратып бердиңиз ага. Аны үчүн сизге тең ыраазычылык билдиребиз. Ушунчалык бир үй бүлөнүн, бул үй бүлө эмес, бул мамлекеттин маселеси да. Анан ошол мисалы үчүн мындай салыштыра турган болсок философиялык жактан, ошол кандай бир учур болбосун Кудай берет, теңир берет деп кыргыз дайыма ишенип келген да. Анан ошол күнү өтүп бараткан, эч нерсеге кызыкпай калган ошол ата менен апага ошол атайын жөн жерден берген жок, бекеринен берген жок. Демек, бул фильмдин артынан кыргыз элине, Жумгал элине деп коелу, Кыргызстанга жакшы бир нерсе келет. Биз үчүн бул төлгө фильм болсун агай. Анан Жумгал эли деги азыр айтылып кетпеди, бул таланттарга бай, мыкты инсандарга бай жерибиз. Ошондой инсандарыбыз көп боло берсин. Жакында эле мына Элес деген фильмибизди сиздер менен чогуу көрдүк элек. Мына ал жерде таланттуу кызыбыздын башкы ролдо болду эле. Азыр дагы бул сиздер менен чогуу ошол Теңирберди деген мыкты фильмден башкы ролдо болгон Токтосун агабыздын фильмине күбө болдук. Асель Жураевага деги эле ушул фильм жаратуучуларга ыраазычылык билдиребиз. Анан агабызга дагы ден соолук каалайбыз ага. Сиз менен биз сыймыктанабыз. Жалпы Кыргызстан эли, анын ичинде Жумгал эли сиз менен сыймыктанат. Бар болуңуз. Анан бул жерге, куттуу жерге кур келбей, ошо Жумгал мамлекеттик администрациясынын атынан, ошол кыргыздын кино индустриясына кошуп аткан зор салымыңыз үчүн биздин сыйлыгыбыз бар, ошону тапшырып коюуга уруксат этиңиз. Жумгал район ардактуу ата уулуна ыйгарылды. Жумгал райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Абиев Абиек Асанович.
кыз киноиндустриясына жана мандайат тармагынын өнүгүүсүнө кошкон зор салымы үчүн Арзыкулов Токтосун ардак грамота менен сыйланат. Миңкуш айыл өкмөтүнүн башчысы Арзыкулов. 5000 сом берген агай, бүгүн ай башчысы өзү келе албай калды, айыл өкмөтүнүн башчысы. Косун сыйлыгыңыз. Дагы бир атабызды чакыра албай калыптырбыз. Караев кыргыз келди. Атабыз келиңиздер. Атабыздын образы, ролдору дагы эң сонун. Катты өжөң болсо мына келди. Эми сага албан ийгиликтерди каалайлы. Аман эсен бол. Иш кылып, ишиңде ийгиликтер артыңыз. Эмесе биздин могу жупуну бир калпакты кие тур, анан калганын да көрөбүз. İnstitü bütkөндөн кийин Бекбекеге келип да чогуу иштедик. Андан кийин театрда чогуу иштедик. Андан кийин ана шаарга кетип калдым, мен бул жерде калып калдым. Ошо бойдон бирок баягы чыгармачылыкта саламыбыз түз болуп, катышыбыз ошо бойдон келатат. Азыр дагы мен өткөндө ушул кинонун премьерасына чакырган шаарга мен жумушум болуп бара албай калгам. Ана мына буйруса бүгүн биякта келип премьерасын берип, сиздердин астыңыздарда өзүнүн ролун көрсөтүп атат. Током чыгармачылыгы өркүндөп өсө берсин. Студент кезде биз ушул окуп атканда бир жакшы спектакль чыгарганбыз да. Бексултан Жакиевдин күттүргөн жашта келер деген. Студент кезде кыдырдык эле ушул Жаңшан району. Ошондо ушулар болуп чогуу ойнодук эле, мисралы бар эле, анда сатылган деген баягы акыбыз бар эле, кайтыш болуп кетпеди. Ушул төртөө студент кезде бир жакшы спектакль чыгардык да, ошондон баштап анан биз чыгармачылыкка ошо бойдон кирише баштадык. Токодагы ошондон кийин анан актёрдугу билинип, азыр көптөн бери бул ойнобой калган. Жанагы Кошкол президентти ойноду, аны көргөнсүздөр да. Ошондо ойногон, Акаевдин ролун ойноду. Аны да мен шаардан көргөм. Андан кийин бир күн бир түндө ойноду. Анан бул киносу шагылы болбой, зоо болбойт да, шайыр болбой, эл болбойт деп коет. Анан бийик тоолор алыстан гана көрүнөт депчи. Анан мынакей караңыздар, жанында жүргөндө биздин ушундай агабыздын кайра дүйнөлүк аренага чыгып көптөгөн эл аралык фестивалдардын жеңүүчүсү болуп келип аткандыгы бизди аябай кубандырып атат. Сизге мындан арыда чыгармачылык ийгилик каалайлы, ден соолугуңуз болсун. Эмкиде табылды акен менен тартылат экенсиздер. Кудай буйрса ошондо да ушундай күндө чогуу болгонго Кудай жеткирсин. Жанагы сиз сыйлык алып атканда кубанганым, көпчүлүк канчалык кубанып кол чабып атса, ошол кубангандардын арасында мен дагы бармын агай. Кут болсун сыйлыгыңыз. Бар болуңуздар. Чоң рахмат. Ал эми биздин дагы белегибиз бар. Токтосун ата Адыл Исаголовдун каймак сүт бул жумгалдан чыгат. Жумгалдан чыгат. Барып чай ичип коебуз. Урматтуу биздин көрүүчүлөрүбүз, сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ушундай киного келип, жабап көрсөтүүгө катышып бергениңиздерге чоң рахмат. Азыр болсо фойеден атайын баннерге барып, Токтосун ата менен сүрөткө түшүп кетсеңиздер болот. Бүгүнкү кечеге келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Restorasyon Burayvan Kehirledi деген киносун мына көпчүлүктүн менен чайык жергесинде мына Соңкөл кинотеатрында премьерасы болуп өттү.
жерде биздин жердешибиз, менин курсташым болуп калат, досум да болуп калат. Минкустан төрөлгөн актер Токо деп коебуз. Токон Арсугуловдун ушул ойногон ролуна биз күбө болдук. Фильм мындан бир 3-4 жыл мурун тартылган экен. Ковидке байланыштуу ушул быйыл мына жакында чыгып, июнь чыгып, өткөндө Бишкек шаарында дагы премьерасы болгон. Эми бүгүн мына Чайек жергесинде кино дирекциясынын директору Бактыгүлдүн чакыруусу менен, өзүнүн уюштуруусу менен анан ошол жерде премьерасы болуп өттү. Фильм баарыбызга жакты. Азыркы көйгөй боюнча тартылган фильм экен. Биз ушул өзүбүздүн жердешибиз, досубуз Токондун ойногон ролун көрүп, сыймыктанып, ушундай бир сүйүнүчтүү болуп атабыз. Токого ийгилик каалап атабыз. Мындан ары дагы, буга чейин дагы Токон 2-3 киного тартылды. Анда дагы жакшы ролдорду чыгарган, мында да жакшы рол чыгарып атат. Ишине ийгилик каалайбыз. Чыгармачылык өркүндө өсүп боло берсин. Анан мына кинотеатр өзүңүздөр белгилүү жакында ремонт болгон быйыл. Анан жаңы бияка директор болуп Бактыгүл деген кызыбыз шайланды эле. Абдан кино деген өзү өнүгүп биздин Жумгал жергесинде Чаекте өзгөчө. Күнүнө кино коюлуп атат. Мен билгенде, мен деле ошол жерде иштеп атам, көрүп атам. Күнүнө кино коюлуп атат. Күнүнө балдар, кыздар, чоңдор баары тең келип киного көрүп, өзүлөрүн мындай бир жакшы кинолорду көрүп, Бишкекте чыккан кинолордун баары ошол жерге келип атат. Булардын дагы эмгегин айтпай койсок болбойт. Абдан жакшы деп атат деп айтканам. Сен мага көрүп турсаң кантип айтпайсың? Бул кишилерге да ийгилик болсун, ишинде ийгилик болсун. Ушинтип Жумгал жергесинде болгон жаңы чыккан кинолордун баарын алып келип турсун, биз көрө берели. Аябай толкунданып атам. Мындай деле болгон эмес. Мынакей Жумгал район ардактуу атуулуу деп көбүнүп төш белгиси менен беришти. Мектептери болсо ардак грамота беришти. Ушул экинин баарын уюштурган Жумгал телевизациясынын директору Бактыгүл карындашыма миң мектеп ыраазымын. Өнүгүүсүбүз, иштеринде ийгилик каалайм. Ылайым жакшылыктын үстүнө жолугушуп жүрөлү. Бул башаты болсун, буйрса дагы жакшылыктар болсун. Gündür кайдучасың тизмегинде каркыранын бул өмүрдүн тамчы жашын эртеңкиге калтырамын. Кино кыйно тартып жүгүрөмүн жүрөк жанчы бүтүн дүйнө жүрүн артып үмүтүмдө жүрөм калкып кино тартып